6 айдан бери абакта жаткан оппозиция лидери Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишине байланыштуу жүрүп жаткан сот бүгүн соңуна чыкты. Бүгүнкү отурумда жактоочу Жакупбекованын жарыш сөзү бүттү. Ал күбөлөр Маевский менен Модиндин айткандарында дал келбөөчүлүктөр көп экенин, ошол эле учурда айыптоочуларга карата бир да далилдер табылбаганын айтып, соттон ишти калыс жана адилет чечим чыгарып берүүсүн сурады. Поливать человека грязью, что-нибудь да прилипнет. По-моему, именно этим и руководствовало следствие, когда навешало на Текебаева безумное обвинение. То есть ушактардын барын коштуруп эле из него сделали одно уголовное дело. Поэтому я заканчиваю свою речь с осознанием исполненного долга и надеюсь, что вы будете руководствоваться исключительно правосознанием и своим внутренним убеждением. Правильно оцените доказательства и в конечном итоге вынесете обоснованный и справедливый приговор, которым оправдать Текебаева Черкешича за отсутствие его деяния в состав преступления. Спасибо. Текебаевка карата козголгон кылмыш иши саясий буйрук деп саясатчылар 6 айдан бери айдан ачык какшап келишет. Ошол буйрукту бергендер да, аны аткаргандар да Текебаев менен Чотоновдун айыбын далилдеп бере алышкан жок. Андыктан бул жерде аны саясаттан жок кылуу максаты гана көздөлдү. Жыйынтыктап айтканда, Текебаевка козголгон кылмыш ишинин төркүнү Конституцияга барып такалат. Анткени ал баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы туруп, Атамбаевке импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөн. УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев Белизгейтти далилдей албагандыктан бул кылмыш ишин ачты, дейт жактоочу Канат Хасанов. Не обращая внимания на наши доводы, на накал общественности, 8 июня 2017 года Первомайский районный суд города Бишкек уже начал рассматривать настоящее заказное дело. Повторюсь, заказное дело. Отмечаю еще раз, рассматривать уголовное дело, сфабрикованное буквально за 3 месяца следователями ГКНБ и Генеральной прокуратуры, которые не только не сумели закончить, но по сговору с прокуратурой смогли направить дело в суд. Вся общественность стала свидетелем, как за 2 месяца было закончено судебное следствие по уголовному делу наших подзащитников. В свете такого судебного беспредела позволю себе произнести слова мыслителя и римского историка Ливия Тита, 59 год, это 17 год до нашей эры. Он тогда еще сказал: исход крупных дел зависит от мелочей. Но, к большому сожалению, считаю, что следствие и сторона обвинения не установила все обстоятельства дела, подлежащих доказыванию. Уголовным делом рассматриваемое дело, хотите вы это или нет, но назвать невозможно. Это лишь политическое шоу. А мы с вами стали актерами поневоле. На сегодняшний день мы с вами становимся очевидцами процесса века для кыргызского народа, поскольку на скамье подсудимых находится Эмирбек Черкешевич Текебаев, политик национального масштаба. Еще раз подчеркну, что Эмирбек Черкешевич Текебаев является политиком национального масштаба. Белизгейт боюнча жасалма документтер коомчулукка чыгып, абийири айрандай төгүлгөн бийлик Текебаевди каралоонун башка жолдорун ойлоп тапты. Бул үчүн Мегакомдун акцияларына байланыштуу сценарий түзүп, аны Текебаевке байлады. Тилекке каршы далилдери жетишсиз болуп, Текебаевди бул жолу да каралай алышкан жок. Ыплас амалдар менен жала жаап камаганы жатышат, дейт жактоочу. Откуда и почему вышло это дело? Я понимаю, Генеральной прокуратуре, то есть нашим гособвинителям, которые вынуждены скрывать факты фальсификации, так как именно прокуратура поддерживает обвинение, которое состряпало следствие ГКНБ. Умышленно состряпала и этим самым подставила кого? Это вопрос. Подставила она в первую очередь ныне действующего президента. Для чего они это подставили президента? Это большой вопрос. Сегодняшний процесс – это борьба между авторитаризмом и конституциональностью. Мы прекрасно понимаем, кто защищает конституциональность. Это Эмирбек Черкешевич Текебаев. Уважаемый суд, вы выбраны и давали клятву на Конституции. Вы давали клятву на Конституции, где прописаны все нормы о независимости судей. И именно вам дано право выполнить историческую миссию. Вам дано право показать историческую миссию и показать всему народу Кыргызстана, что судьи независимы.
Ваша честь, вы должны показать, что судьи независимы. И они руководствуются основным законом, это Конституцией и нормами уголовного права. И именно вы можете доказать, что Кыргызстан идет в правовом русле, где уголовное право стоит выше телефонного права. Жактоочулардын жарыш сөзүнөн соң айыпталуучуларга акыркы сөз узатылды. Дүйшөн Чотонов аз жана саз сүйлөп, бүгүнкү тарыхый окуяга, тагыраагы Текебаевдин тарыхта калаар ордуна токтолду. Сот Айбек Эрнис уулуна кайрылып, Текебаевге кандай чечим чыгарбасын, ошол чечими менен тарыхта калаарын айтты. Текебаев демек, менин оюмча Кыргызстандын соңку жаңыртасын 25 жылдык тарыхын соттоп атасыз. Баягында айттым, эл жакшы эл, жакшысын кордобойт деп. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыздын абалы ошондой экен. Учур келет. Өмүрбек Текебаевга кыргыздар эстелик коесуна. Мен аны тарыхчы катары тарыхта болгон нерселерге салыштырып айтып атам, бул боло турган нерсе. Текебаевдин 25 жылдык Кыргызстандын соңку тарыхында ордун эч ким тартып ала албайт, аны кылган иштери кала берет. Ал эми урматтуу сот, сиз бүгүнкү чыгарган чечимиңиз менен мүмкүн тарыхта ушул Текебаевге байланышкан чечимиңиз менен каласыз. Кандай чечим чыгарышты сиз өзүңүз жүрөгүңүз менен кеңешип, мыйзам чегинде чечим чыгарыңыз. Рахмат. Түштөн кийин Өмүрбек Текебаев акыркы сөзүн сүйлөдү. Ал өз сөзүндө 2010 жылдын апрелиндеги бийлик алмашуудан кийинки саясаттагы окуялардан баштап, парламенттик шайлоодон соң ошол кездеги президент Роза Отунбаева өлкөнүн бүтүндөй тагдырын чечүү милдетин тапшырганын, бирок ал андан баш тартканын, эгер мыйзам бузайын деген ниети болсо, ошондой эле тиешелүү кызматтарга өз кишилерин коюп, өз кызыкчылыгына жараша иш алып кетмегин айтты. Мага Роза Исакына Кыргызстандын бардык бийлигин колума алып келип, сен бөлүштүр устуканда деди. Бирөөнү төрага, бирөөнү премьер, бирөөнү ген прокурор, бирөөнү губернатор кылуу мүмкүнчүлүгүн мага тарых Роза Исакына берди. Эгерде мен Маевскиден $1 миллион карызым болуп, Мегакомго ген директорду кое албай жүрсөм, ал мандатты өзүм алат элем да. Логикасы барбы? Эгерде өзүм ала албам десем дагы, Бабановду чакырып, өмүкө мандатты сага берейин дедим. $1 миллион карызым бар эле, ошону төлөп бер десем. Жок дегенде бир инимди же партиялашып Мегакомго дүйшөндү коюп кой десем, коюп коет эле го. Мен апайын сергетип дүйшөндөр баары көчөгө чыкты. Мен муну айтып атканым, мына Жахангирден сурайын дегем. Жахангир, бүткүл Кыргызстандын бийлигин колуна берип бөлүштүр дегенде жок деп кандайдыр бир өзү билген принциптер менен мен бүгүнкү чейин түшүндүрө албайм. Эмне үчүн баш тартканымдычы? Отказ берип кеткен кишини көрдүң беле? Жок Кыргыз тарыхында. Коммунисттик дорда да болгон эмес, азыр да болгон эмес. Бул фактыны Роза Исакынадан сурасаңар да, Бабановдон сурасаңар да болот. Бабанов менен телефондон да сүйлөшкөн жокмун, соодалашкан жокмун, мандат өткөрүп бердим. Ошондо Роза Исакына шарт коюп мандатты берди Бабановго. Атамбаевди премьер кыласың, өзүң биринчи зам болосуң. Атамбаев президент болуп кетет, өзүң анын ордуна барасың. Биз баштаган реформаны аягына чыгарасың. Текебаевдин жалаанын негизинде камакка алынган 6 ай ичинде аны колдоп үлкөн саясатчылар чыгышты. Атамбаевден башка убактылуу өкмөттүн дээрлик бардык мүчөлөрү колдошту. Алардын колдоосунда ыраа көрбөгөн Атамбаев маалымат жыйынында алар Текебаевди колдоо эмес, мага каршы чыгыш үчүн барып жатышат дегенин айтып сындаган Текебаев, учур келет, Атамбаевдин жанындагылар да ал кеткенден кийин бизди колдооруна бөркүмдөй ишенем деди. Жакында Чолпон Атада пресс-конференция берип, журналисттердин туруктуу өнүгүү стратегиясы аткарылышын сурады. Туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы деген 12-жылдан 17-жылга чейин Кыргызстандын өнүгүү программасы болгон. Ошол аткарылган жок, урматтуу судья. Толук провал болду. Атамбаев муну Чолпон Атада мойнуна алды. Айым спортсмендер деле тиги бийик секиремдейт, анан жарымын алат. Аткарылган деп жок деп мамлекеттик программанын баркын кетирди. Мамлекеттик программа реалдуу болуш керек. Аткарыла турган графики, финансы источниктери
аткарыла турган кишилер тактаган аныкталыш керек. Анан эми айтып койдук да болушунча болот, Кудай бергенчи деп жооп берип атат. Ошол киши бүгүн Кыргызстанга мен силерге 40-жылга чейин программа түзүп кетем дейт. Бул кандай? 5 жылдык программаны провал кылып, 40-жылга чейин фантазия түзүп кетем. Чоң сурасам Кудай жарымын берет. Деп айтып отурат. Сөзүнүн аягында Текебаев сотко кайрылып, бул иш бурмаланган, жалган жала экенин, муну Чотонов экөө адвокаттардын жардамы менен прокуратура УКМКнын таккан айыбын толук жокко чыгарганын айтты. Муну менен катар Текебаев сот системасындагы реформаны силер жасайсыңар. Эгер басымга, мыйзамсыздыкка, адилетсиздикке жок деп айта алсаңар, ошондо жол көрсөткөн маяк болосуңар. Ошондо судьялардын жаңы мууну силердин артыңардан ээрчийт. Тарых сизге ошондой прецедент түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип отурат деди. Ушул тапта 1-май райондук сотунун алдында Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары, саясатчылар баш болгон жоон топ соттун акыркы чечимин күтүп турушат. Кечке жуук оппозициялык саясатчыларга өкүм угузулары күтүлүп жатат. Динар Турдугулова, Батыр Зарлыков, Сентябрь.